Кыргызстандыктар эски саясатчылардан чарчагандыктан парламентке аттанган саясий партиялар курамын жаңы жаш кадрлар менен жаңылаганын жарыялады. Алардын катарында Бир Бол партиясы да бар. Партия саясий кеңешин 95% жаңылаганын кабарлаган соң анын айланасында талкуу жаралды. Социалдык тармактарда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Марат Бакиевдин кызы Сымбат Маратбектин Бир Болдун кеңсесинде маанилүү кызматты ээлеп, каржылоого катышып жатканы тууралуу аңыз тарады. Айгүл Насибдинова Твиттер колдонуучусу Марат Бакиевдин кызы Сымбат Маратбек Бир Бол партиясынын Сулаймановдун алмаштыргыс жардамчысы жана идеологу. Бир Болдун жаш талапкерлерин бетке кармап, Сулайманов бардык каржылык маселелерди өзүнүн жардамчысы, финансы директору Сымбат Маратбек аркылуу чечет. Өзүнүн шефинин алдындагы жаштарды үгүттөө ишин буга чейин эле активдүү баштап койгон. Ал эми Алтынбек Сулайманов Бир Бол партиясын Бакиевдер каржылайт деген маалыматты четке какты. Сымбат Маратбек партиянын мүчөсү эмес, шайлоодо үгүт иштерин жүргүзбөйт. Парламенттик шайлоого катышкан талапкер депутаттардын тизмесинде жок жана партияны каржылоо саясатына эч кандай тиешеси жок. Ал штабтагы билимдүү, кесипкөй жаштардын катарын толуктаган кызматкер дейт Сулайманов. Алгыз бизде партияда член эмес, агитатор да эмес, жана списокто да депутаттыкка талапкер эмес. Ал катардагы биздин толтура тарапташтардын катарын толуктайт, билимдүү, акылдуу десек болот, жана кесипкөй десек болот. Ушундай жаштарыбыздын катарын толуктайт. Биздин штабта иштеп атканы чын, кимдин кызы, ата теги ким, жери ким, бизди азыраак кызыктырат, бизге көбүрөөк кесипкөйлүгү кызыктырат. Ошондуктан эгерде Бакиевдин командасын издеген адамдар, кызыктар болгондор болсо, башка партиялардын төрүнөн издешсин деп айтар элем. Талкууга түшкөн Сымбат Маратбек жөнүндө маалымат интернетте жок эсе, анын Facebook'та аккаунту болгону менен маалымат жарыялабайт. Эгерде БШКнын тизме порталынан Маратбек Сымбат деп издесе, Бишкектин чоң арык конусунун тургуну тууралуу маалымат чыгат. Бирок Твиттердин колдонуучулары Сымбат Маратбек Жалалабадтын Сузак районунун Тейит айылында туулганын, Марат деген ысым атасы Марат Бакиевдин урматына берилгенин жазып чыкты. Интернеттеги бул талкуудан кийин Бир Бол партиясы Марат Бакиевдин кызын коргоого алып, кызы атасынын кылганы үчүн жооптуу эмес экенин айтып чыгышты. Эсенкул Момункулов Бир Бол саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү. Мен Сымбатты 2 жылдан бери билем, жана аны өз тармагын мыкты билген адис катары сыйлайм. Ал мыкты аналитик, коммуникацияларды жакшы түшүнөт. Чет элдик университеттерде окуган, жана эч качан саясатка аралашкан эмес. Анын кимдин тууган экени мага баары бир. Мен үчүн ал акылдуу. Анын туугандары бийликте турганда ал Кыргызстанда эмес болчу. Анткени ал жаш кыз болчу жана окуу менен алек болчу. Ал бардыгына билим жана чечкиндүүлүк менен жетишкен. Сымбат Маратбектин атасы Марат Бакиев 2005-2010 жылдары башкарган Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси. Ал агасы өлкөнү башкарып турганда Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп иштеген. Курманбек Бакиев 2010 жылдын 7 апрелинде 90го жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин үй бүлөсү менен Белоруссияга качып кеткен. Бул боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, бирок Бакиевдер түрмөдө жазасын өтөгөн эмес. Мындан улам Бакиевдердин үй бүлө мүчөсүнүн саясий жарыянда аты аталышы көп суроолорду жаратууда. Мындан сырткары Бир Болдун лидери Алтынбек Сулайманов 2010 жылга чейин бийликчил Ак Жол партиясынын депутаты болгонун эстегендер чыкты. Ал эми саясий илимдеринин доктору Орозбек Молдалиев шайлоону каржылоо ачык болбогондуктан мындай күмөндүү пикирлер жаралууда дейт. Анын айтымында жаңыланган партиялар саясий жарышка катышканда шек жаратууга жол бербеш керек. Эгерде ошо партияларды каржылоо ачык айкын болсо, анда ким каржылап атат, кандай болуп атат, бул жагынан эч ким деле шек санамак эмес. Анан эми бул эч кандай мындай мына жаштарды тартып атабыз, алып келип атабыз деген идеясы жакшы. Жаңыланып атабыз, партияны жаңылап атабыз деген идеясы деле жакшы. Ошол жерден эле анан ушундай кемчилик кетип калды да ушул албетте бул эми өтө деле чоң трагедия болбогон менен бул эске ала турган маселе калган партияларга дагы. Анан жанагы башка
партиялар өздөрүнүн тизмесин жаңыртканда караганда анан ушул жагына да көңүл бурушу керек болот да. Бакиевдер бир болду каржылашы мүмкүн деген сөздөр саясий жарышка чыкканда партиянын имиджине таасир беришин кошумчалады. Мындан улам айрым саясий эксперттер парламенттик шайлоого аттанган партиялар катарына кошулган талапкерлердин өмүр баянын терең изилдеп, партияга кетергисин тийгизбээрине көзү жеткенден кийин гана катарына кошууга чакырышат. Дочь Марата Бакиева. Парламенттик шайлоого аттанып жаткан Бир бол партиясында Марат Бакиевдин кызы болгондуктан ар кандай кептер айтылууда. Бул партия үчүн Алтынбек Сулайманов үчүн эң чоң сокку болду. Сымбаттын буга тиешеси жок болгону менен партия ал Бакиевдин тууганы экенине токтолуш керек болчу. Бул саясий жарышка чыкканда аларга тоскоол болушу мүмкүн. Сымбат туугандарынын кылгандары үчүн жооп бербегендиктен саясатта ар кандай чабуул болуп кетиши ыктымал. Ошол эле кезде бир катар эксперттер Бир бол партиясы үчүн кыргыз саясатында эски ысымдар менен байланыштуу окуянын болушу анча жакшы көрүнүш эмес экенин белгилешүүдө. Партия саясий кеңешин толугу менен жаңылаганын, мурда кийин саясатта болбогон жаңы адамдар менен толукталганын жарыялаган. Мындан көп өтпөй курамындагы Улан Саламатов боюнча кептер айтылып, ал 1 жыл мурун бейбаштык кылып, тапанчасы менен айдоочуну коркутканын айтып чыгышты. Ал окуя тарамес информация чыгып кеткен. 2019 жылы 31 августта. Мен сборный Кыргызстанга спортивный стрельба боюнча катышып жүргөм. Ошол жерге даярдыкка баратканда жолдон бир машина келип, мени 2 жолу кысып, эмнеге кысып атат деп жанына токтойт десем, мени стечкага чыгарып таштайт. Экөө светофорго токтоп калып, сөз менен айтыша кеттик. Эмнеге кысып атасың десем, ал мени сөгүп экөө сөгүшө кеттик. Бир 5 секундтун окуясы болду окшойт ошол жерде. Светофордун бүткөндөн кийин мен айдап кетип калгам. Айдап кетип, ал айдоочубуз ызаланып кеткен окшойт, кичине заявление жазып, арыз жазып коюптур. Жолдон милиция кызматкерлери токтотуп мени машинеден ошондой спорттук мылтыкты таап, интернетке туура эмес информация чыгып кеткен, сүрөттөр чыгып кеткен. Баллистический экспертизадан кийин, далилден кийин бул деген спорттук мелдешке калтыша турган мылтык деп азыркы учурда эч кандай маселе жок. Күздө өтүүчү парламенттик шайлоо 4-октябрга белгиленген. Буга чейин 44 саясий партия шайлоого катышуу ниетин билдирген. Бирок партиялардын көбү шайлоого катыша турган толук тизмесин ачыктай элек. Талапкерлердин тизмеси толук жарыялангандан кийин кайсы партияны ким каржылары белгилүү болот. Ал эми үгүт иштери 3-сентябрда башталат. Акылай Маратова, Тилекешин Кулдов, Next TV күндүн темасы үчүн.